Коопсуздук кеңешине антикоррупциялык жаңы стратегия түзүлдү. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 2021-2024 жылдары коррупцияга каршы аракеттенүүнү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегиянын долбоору менен тааныштырган. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков бул стратегия акыркы жылдары жасап жаткан иштин ыраттуу уландысы болууга тийиш экендигин баса белгиледи. Коррупцияга аралашкан чиновниктер өздөрүнүн бүтүндөй мамлекетке каршы коюп, саат сайын бизге чакырык таштап, улам жаңы коррупциялык механизмдерди ойлоп табышууда. Биз антикоррупциялык мыйзамдарды тынбай жакшыртып турууну улантышыбыз керек. Бул тармактагы эл аралык мыкты тажрыйбаны иликтеп, талдап туруубуз зарыл. Эң жакшы ыкмаларды жана антикоррупциялык механизмдерди биздин күнүмдүк ишибизге колдонууга киргизиш керек, деди Жээнбеков. Ошондой эле президент стратегиянын жаңы долбоорунда 82 конкреттүү антикоррупциялык иш-чара иштелип чыккандыгын белгиледи. Аны ишке ашыруу үчүн 2024 жылга чейин мөөнөт белгиленгендигин айтылат. Соңунда Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө жарандардын колдоосу маанилүү экендигин кошумчалады. Булак Спутник KG. Казакстанда куш тумоосу чыгып, канаттуулар өлүп жатат. Оору чыккан аймакта дезинфекция жүргүзүлүп, өлгөн жаныбарлар жок кылынууда. Ошондой эле аймакка вакцина жөнөтүлдү. Айыл чарба министрлиги Түндүк Казакстан облусунда куш тумоосу чыккандыгын жарыялады. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Адистер өлгөн канаттууларды текшерип көрүп, аталган облустун 7 районуна оору бар экендигин аныктады. 9-нан 16 сентябрга чейин Түндүк Казакстандын 7 районунда үйдө багылган куштардын бир катар түрлөрү өлө баштаган деп айтылат маалыматта. Улуттук референттик борбор канаттуулардын өлүмүнө куш тумоосу себеп болгондугун аныктаган. Тийиштүү эрежеге ылайык Казакстанда оору чыккандыгын Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кабарланды. Куш тумоосунун жайылып кетишин алдын алуу максатында 2020 жылдын 17 сентябрынан тарта аталган облустук куштун этин, жумурткасын сыртка чыгарууга тыюу салынды.